Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн кезектеги коногу белгилүү саясий мамлекеттик ишмер, академик. Менимче Кыргызстандагы эң бир интеллектуалдуу, билимдүү адам десек да болот. Же адамдардын бири Абдыганы Эркебаев агайыбызды студияга чакырабыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Кандайсыңар, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Сизди чакырганыма өзүңүз айткандай 3 ай болду, бирок сааты бүгүн чыкты окшойт. Алдыда парламенттик шайлоо болуп турат. Менимче бул да аябай Кыргызстандын мамлекет катары өсүшүндө бир негизи ар бир шайлоо бир тарыхый бурулуш сыяктуу күтөбүз. Себеби кандайдыр бир өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болушу мүмкүн деп. Сөзүбүздүн башында мен Американын бир философ Теренс Кемп Макен деген сиз жакшы билет болушуңуз керек. Ошол кишинин бир айткан абдан жакшы ою бар да. Бул көбүнчө ошол парламентаризмге тиешелүү болуш керек. Ал мынтип айтыптыр да. Адамзат цивилизациясынын прогресси бул адамзаттын эркиндигин чектерин кеңейтүү менен белгиленет деп. Бирок ушул мамлекеттик институттар ошол адамдын, коомдун эркиндигин кеңейтүүгө багытталган институттар бир эле Кыргызстанда эмес, бардык өлкөлөрдө, дүйнө жүзүндө өзүнүн вазифасын аткара албай аткандай сезилет. Себеби бир дагы мамлекеттик башчы, парламент, өкмөт адамдын эркиндигин анчалык деңгээлде кеңейте албай келатат да. Анын ичинде Кыргызстанда. Ушул ойго кошуласызбы? Биринчиден чакырганыңызга рахмат. Жакшылык беретекеси жок. Туура. Деп коебузга саат өзүң айткандай бүгүн экен. Анан экинчиден адам табай өзү билген, анан билбеген нерсени моюнга алып жүрүш керек. Ачык айтып, мен жана сиз айтып кеткен америкалык окумуштуу ишмер, андан окуган эмесмин, бирок Американын тарыхын, ошол Американын дүйнөдө эң биринчи болуп кабыл алынган конституциясы кандай кабыл алынган, ошону чечмелеген мына Американын аталары деп коет. Мэдисон, Джон Джей Маршалл дегендерден ушул федералист деген китебин, анан ушул дүйнөдөгү эң мыкты демократиялык түзүлүш ушул Америка экен деп Франция революциясына катышкан Франциянын тышкы иштер министри болгон Алекс де Токвилдин Америкадагы демократия деген классикалык китеби бар. Ошодон тартып кийин көп эле окудум. Тарыхынан тышкары Американын президенттеринин өмүр баяны, мына жакында эле мен азыркы президенти Джо Байдендин сөзүңдү карман деп анда аткар деген өмүр баян китеби чыкты, анда окуп чыктым. Эми сурооңа келсем, албетте эч убакта, эч бир доордо телге тегиз төрт тарап төп келишкен. Орусча айтканда идеалдуу же совершенный деген иш да болбойт, анан документ да болбойт, анын ичинен конституция да болбойт, же укуктук актар да болбойт. Бирок салыштырмалуу түрдө айтсак болот, жана ошол Американын конституциясы мына 250 жылга жакындап баратат. Өзүнүн туруктуулугу менен эң үлгү болгону ошол 27 түзөтүүгө бир статья кошуп коюшат. Турмуштун, тарыхтын зарылдыгына жараша. Бирок түпкү тексти эч өзгөргөн жок, анда аяк жагын эле кошуп коет да. Мына ошол менен жашап келатышат. Тилекке каршы ошол Американын конституциясын үлгү кылып, өзүң жакшы билгендей, 19-кылымда мына испан колониализмден кутулган
Латин Америкасы, Болордун Америкасынын өлкөлөрү мына Симон Боливар баштаган улуу көтөрүштөн кийин баары эркиндикке жетти көз карандыда. Алар ошол Американын конституциясын үлгү алды, бирок ушул күнгө чейин ал жакта мыкты демократтык жүйүштөр жок. Атул президенттик республика деп аталат көбү. Бирок баягыдай эле же аскерди хунта болуп көпкө чейин, же болбосо диктатордук режимдер башкарып келди. Конституциясы абдан жакшы, мыкты, Американын үлгүсүндө муну айтып аткан. Кээ мына азыр Африка өлкөлөрүндө ошондой Американдын конституциясын үлгү алган, же Франциянын. Иш жүзүндө башкалап атпайбы? Мен муну менен өзгө да байланыштырып айткым келет. СНГ өлкөлөрүнөн тилекке каршы өзүбүз түндүк көтөрүп мамлекет болгондо биз да 3 жыл бою мен ошонун күбөсүмүн, депутат болгонмун. 1990 алгачкы салыштырмалуу атаандаш негизде өткөн шайлоодон улам мен 6 адамдын ичинен депутат болгом. Biz 3 yıl boyu 90 yılda aprelde ele komisyon tüzüp konstitusyonu жаңылайлык, жаңы долбоорун даярдап. Аны 93 yıl 5 майда кабыл алдык. Канча жолу кайра каралып, коомдук талкууга коюлуп, ички жана тышкы эксперттер менин эсимде. Ошол кезде Россиянын эң мыкты конституция боюнча адиси Сергей Алексеев деген, ошо Россиянын конституциясына киши катышкан. Ал да бизге келип өзүнүн ойлорун айтып, натыйжада ошол мезгилдеги эң бир жакшы конституциянын бири деп, дүйнөлүк үлгүдө деп кабылган конституция бар эле 90 5 майда биринчи конституция. Ошондо президенттин да бийлик укуктары да өзүнө жараша жакшы белгиленген, жогорку кеңештиги дагы, сот бийлиги да тилекке каршы мына бул эки нерсе барга жашырбай айтканда эмне. Же кичине байып калсаң, же бийликте көбүрөөк отуруп калсаң, ошого кичине ачкөздүк кылып, кайра эле өзгөртүп, улам өзүңө ылайыктап, өзүңө көбүрөөк бийлик топтош деген аракеттер башталат. Ошон үчүн жанагы Америкада жана башка демократик өлкөлөрдө коюлган талап тостон чыккан 2 мүнөттөн ашпасын деген. Ушул жагынан Англиянын айтылуу лорду Актандын айтканы бар. Бийлик өз адамды бузат, абсолюттук бийлик андан 5 беттер бузат дегендер. Канчалык бийликте көп отурган адам көзү тойбой, улам кеңейтип, улам азгырыгынан чыга албайт калып турбайбы? Бийликтин азгырыгынан чыга албай калат. Чыга албайт, ошол азгырыгынан чыга албайт. Аны мына биздин СНГ чөлкөмү Африка жана мен айтып кеткен Латин Америка өлкөлөрү өткөрүлдү, бирок Латин Америкасында кийинчерээк бир 20 болду, позитивдүү көрүнүштөр көбүрөөк болуп, алар бир эле мөөнөттө болсун деп президенттен жана 6 же 7 жыл ашпасын деп. Биз да ошону 2010-жылы үйлүү катар алдык эле. Эми азыр андан да кайра кетип баягы эле 2 мөөнөт деп киргиздик. Ал 2 мөөнөт дегенден ал узартып койсо боло турганы мына Аскар Акаевдин тушуна көрбөдүк. Ага ал киши да күнөөлүү, албетте ошол мезгилде аны менен чогуу жүргөн биз да күнөөлүүбүз. Мен өзүм да күнөөлүү деп сезем. Ал мезгилде мен жогорку кеңеш төрагасымын да, биз ошол болбойт деп катуу тура алган жокпуз. Канча дагы конституциялык соттун чечимин урматтайлы деп 3-мөөнөткө кетпеди беле. Анан арты эмне менен ошол менен биринчи революция. Да, менин өкүнгөнүм мына коңшуларыбыздын баары эле ошол мына азыр ошондой эле кетип атат канча мөөнөттөр менен. Туура атүгүл биз кичине үлгү тутуп келген Россия дагы кайра эле ошол менен. Негизи сиздин оюңузча кандай? Бизге окшогон бир эле биз эмес. СНГ боюнча биз жалгыз эмеспиз. Өзүңүз айткандай, салыштырмалуу түрдө бизден дагы саясий абалы, мамлекеттик түзүлүшүнүн мындай жүрүшүндө кандайдыр бир абдан демократиялык эмес жол менен бараткан мамлекеттер абдан көп. Бизге окшогон, ошол биздин жакын досторубузга окшогон жарым аборигендик коомдо мамлекеттик түзүүнүн моделин
өзгөртүүгө болобу? Негизи бир альтернатива барбы? Мунун Руслан абдан жакшы суроо. Мен кезинде өзүмдүн кызматым ошо депутат катары, андан кийин 2 мөөнөт төрага катары колумдан келишинче ушул дүйнөлүк конституциялык түзүлүштү, курулушту билип алайын деп салыштырып да абдан баарын окуп чыкканмын. Баары мүмкүн эмес, бирок өтө көп мамлекеттердин менин мындай канааттанганым демейде айтып коюшат да. Мисалы мен деле Кыргызстан сыяктуу өлкөгө бизде чыгыш өлкөсүбүз, Азия өлкөсүбүз. Мен дагы канча дагы мындай президент бир адам башкарган колдойм. Мен мурда төрө болуп туруп ушуну айтып келгем. Бизге айталык Европанын үлгүсүндөгүдөй парламент түзүлүш азырынча эрте деп. Бирок ошол мезгилде Азиянын өзүндө ошол парламенттик дагы түзүлүш ийгиликтүү болгон учурлар аз эмес. Мунун эң классикалык үлгүсү мына Япония монархия болгон менен ал жерде негизинен парламент башкарат, партиялар жеңип келип башкарат. Анан кийин мына Түштүк Кореяда ошо келди. Түштүк Кореяда мына бир 20-25 жыл болуп калды. Мурда диктатор өлкөлөр эле. Биз үчүн айрыкча жакыны мына Монголия азыр. Мына 91-жылдан бери ушу парламенттик жолго түшүп, абдан мыкты өнүгүп атат. Кийинки мезгилде ушу Монголияны атүгүл дүйнөдөгү эң алдыңкы саясий жагынан эмес, атүгүл экономикалык жактан да мыкты өстүрүп жетип атат. Атүгүл руханий, спорттук жагынан да жакшы кетип атат. Ага чейин аны биз сыяктуу мусулман калкы болгон Малайзияда да парламенттик түзүлүш жакшы өнүккөн. Демек, мен толук бойдон Азияга жат деп айткым келбейт. Көрсө кичине улам тажрыйба алып, бара-бара Япония 19-жылдан тартып өтүп турабы? Батыштын конституциясын өздөштүрүп, аскер өнөрүн өздөштүрүп, ошон үчүн тез эле бутуна туруп кетти. Мына түгү келип Кореяда ошол жол менен кетти. Атүгүл түштүктүн жолборстор, арстандар деген Түштүк Азиядагы өлкөлөр дагы акырындап диктатурадан мына демократия өтүп, Таиландда ошондо өтүп баратат, Лаостагы, айрыкча Вьетнамдагы азыр экономикалык жактан мыкты өнүгүп атышат. Биз тилекке каршы эсенги өлкөлөрүндө менимче 2 себептен улам ушундай кескин алдажылыштар болуп атканы. Бул биринчиден Россиялык империялык ой жүгүртүү, империялык маданият кийин СССРде андан бетер ал уланып, тереңдеп, тоталитардык түзүлүшкө чейин адамдын эркиндигин такыр жок кылып, адамды кул кылып, бассаң турсаң, сен мамлекет башкарат же партия башкарат деген аябай канга сиңип калган да. Ошон үчүн биз кандайдыр шыр эле жана парламенттен партияга өтө албайбыз. Бирок жылыштар айрыкча бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, мен таканы сыймыктар менен айта алам. Коңшуга караганда албетте биздин чөлкөмдө Кыргызстан жылыштар болгон, азы дагы жалпысынан биз жаман эмеспиз. Бирок мен ачык эле айтайын, акыркы комиссиябыздын негизинде биз кайсы бир деңгээлде кайра артка кеттик. Артка кеттик. Мен бул сөзүңүзгө кошулам. Себеби эгерде тереңдеп аяттап сүйлөшө турган болсок, менимче көп адам буга макул болот да. Парламентаризм боюнча сүйлөшкөнүбүздө, парламентаризм негизи байыркы грек цивилизациясынан, андан кийин Рим империясынан бери бул мейли Европа болсун, мейли чыгыш өлкөлөрү болсун, парламентаризм институту кандайдыр бир деңгээлде элди бийликке аралаштыруунун эң оптималдуу жолу катары эсептелген да. Бул негизинен жакшы институт. Бирок бизде сиз айткандай биз жылуу ушул болду деп атасыз. Мен мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде ошондойдур. Мен ал сизге кошулам. Бирок эмнегедир акыркы убакта биз ошол парламентаризмдин негизин түзгөн партиялык система, партия институтун, шайлоо
мүмкүнчүлүктөрүн кандайдыр бир деңгээлин абдан төмөн түшүрүп, эгерде абдан пессимисттик көз караш менен караганда жоюлуу деңгээлине жеткизгендей абалга жеттик да. Сиз ушул ойго кошуласызбы? Мен бул ойго албетте кошулам. Ал жөнүндө мен 3 жыл мурда эле атайын жазганмын, өзүм китебимде дагы бар. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Мына акаевдин убагында алгачкы кадам жасалган болчу. 60 мыйзам чыгаруу жыйынын 60 депутаттын 25% партиялык тизмемен өткөн. Мен да ошондой өткөн биримин. Кийин 2003 жылы аны кайра жооп койду Аскар ага. Бирок 2007 жылы Баким Тушунов биринчи жолу ушул партиялыкка өзүп, ак жол партияны түзүп, өзү башында болуп, эсибизде филармонияда доктор, жарым саат эле каттатып, партиялык тизме менен кетишти. Бирок анда табигый жол менен эмес, ал күч менен, бийлик жол менен ошол өз башында болуп, баарын айтып, түгүл жарым саатта каттатты. Андай болбойт да, юридикалык процедуралар бар. Анан өзүнүн партиясы бар, көпчүлүк болгодай кылып, тизмесине түзүп, анан бийликти колдонуп, күч менен өткөрүп келген. Анын арты кийин кандай болгонун жакшы билебиз. Тилекке каршы демократиялык мүнөздөгү 2010 жылы мына Өмүрбек Чекешевич автор болгон, атасы болгон комиссар жалпысынан жаман эмес. Мен айтам, баягындай бийликтин баарын бир колго топтоп бербей, мурдагыдай президентке. Ал бөлүштүрүп, президенттики мынча, жогорку кеңештики мынча, сот мынча деп. Бирок парламентке келгенде, жана партиялык тизме түзгөндө, алар жанагындай туюк жол менен шайланууга шарт түзүп койду да, нукура парламент өлкөлөрдө Великобритания монархия, бирок парламенттик түзүлүш, парламент 12-нчи кылымдан бери аларда. Ана 8-9 кылым. Аларда партия көрсөтөт, бирок округтан шайланат. Айталы ошол Черчилль такай бир округтан шайланып келген. 93 жашка чыкканга чейин депутат болду. Жоча мен аткан Японияда партия көрсөтөт, бирок округтан шайланат. Мен Накасона деген алардын атактуу премьер-министрин да мемуарын окудум. Ал 23 жолу шайланды бир эле округтан, өзүнүн жеринен. Бизде жана 10 жылкы конституциянын бир натыр болуп калган жагы, жанагындай округтан шайланбастан дүңүнөн жалпы тизмени эч ким көрбөйт. Алдыңкы 5-ин мүмкүн реклама убагында чыгып атпадыбы? Анан эл көбүнчө кимдин ким экенин да билбей калып шайлап, анан депутаттар өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт. Мурдагы айталы округтан шайланганда барып турат да, турабы? Жоопкерчилиги болот. Жоопкерчилиги болот. Отчет берип турат, эсеп кысап берип турат, тез жолугуп турат. Ал эми жанагындай округ көрсөтүлбөгөн, ат жөнү көрсөтүлбөгөн депутат, ал жоопкерчиликсиз эптеп 5 жылын өткөрсө болду. Же болсо мына карагыла, ушул азыркы 1 жыл ачык иштеген азыркы жогорку кеңеште кийинки 1 жылда канча депутат алмашты? Көрдүсүң, улам эле тизме боюнча эле бирөө кетет даган, эптеп мен да депутат болуп алайынчы деп ал элден бар сурабайт, округтан бар сурабайт, бир гана шайлоочудан сурабайт, партиянын лидери менен лидерине гана. Ошол 10 жылкы конституция тилекке каршы саясий коррупцияны өндүрүүгө жол ачты. Ал партиянын ичинде мына алдыңкы 5-и, андан кийинки 10-у чөөлө жөөдү 500 000 сомдон алды, миллион сомго чейин берип, алтын тизме дегенди аттагонду. Ошо алтын тизме деген. Калгандары эми ал төмөн жагындагылар жетпейт. Кийин соң анан кичине ичара партиялык ички келишим боюнча болбоду, башка шөкөттө мендер болуп алайын деген принцип менен мына азыркы мөөнөт эми 1 жылдан кийин бүтүп аткан алдагы абдан шектүү, ачык айтыш керек. Бул канча легитимдүү экени ал кийин
тарых башкача болуп кетсе, бул жана жоопкерчилик чыгат. Булар кабыл алган мыйзамдар дагы мындай шек туудурат. Мөөнөтү бүткөн парламенттин кабыл алган мыйзамдары. Анан конституция боюнча алган. Буга чейин канча мыйзам кабыл 1 жылдан бери. 1 жыл. Булар былтыр актар бүткөн болчу да, туурабы? Анан өздөрү 1-июнга чейин деп узарткан. Азыр 15-октябрь, туурабы? Ноябрь. Толук 1 жыл. Мындай талаштуу маселелер көп. Эми Кудай буйрса ман тарых тактасын, бирок биз урушпайлы ансыз да ызычуудан башы көтөрүлүп аткан элге жетимге көтөрүлдү эмне кереги бар дегенде, Кудайым тынч болсун, мен дагы ойлогонум ошол. Демек, жакшы ниетте башталган партиялык тизмеден өтүш жана механизми так коюлгандыктан терс натыйжаларды берди, жоопкерчилик алып келди. Парламенттин дагы кайсы деңгээлде, өкмөттүн дагы. Ошон үчүн мен түпкүлүгүндө Садыр Нуркожоевичтин канча реформа жасагандай, мен оған өзім жазғанмын, оңдош керек жана туура эмес иштерди. Партиялык тизимде калсын, бирок жана окуруктан көрсөтүп, жоопкерчилигин карайлык антпесек, онда болуп атат деп. Анан кайсы бир деңгээлде чеки окуруктан дагы шайланып көрүшсүн, жоопкерчилигин алып көрсүн деген. Жалпысынан колдоймун, бирок башка бир сырттар боюнча мен анча макул эмесмин. Негизи биз демократиялуу өлкө деп дүйнөлүк коомдун алдында анан кандайдыр бир кагаздарда гана айтып болбосок, биз моюнга алышыбыз керек. 30 жылдан бери бизде эч кандай демократиянын чыныгы жүзү көрүнө элек да. Демократия деген бул эмне? Бул элдик бийлик деген сөз да. 30 жылдан бери элдик бийлик эмес, элди алдоо гана жолунун ыкмаларынын прогресси жүрүп аткандай. Биз кайсыл бийлик келбесин, ошол бийликтин жакшы жагын көрүүгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн азыркы бийликтин деле эң чоң каталарынын бири биз азыр сөз кылган 6-чакырылыштын депутаттары, парламент. Өзүңүз айтып аткандай, бул тарых. Биз дайыма тарыхка шылтаган бизге жеңил. Себеби тарых тактайт деп, бирок абдан жакшы болмок эгер биз убагында ошону жазалаганды же айтканды билсек, менимче көп нерсе башкача болмок да. Мына азыр өкмөт негизи классикалык үлгүдө ар бир мамлекеттин түзүлүшү бул 3 бийлик бутагынан. Бул аткаруу бийлиги, башкаруу, сот бийлиги жана закон чыгаруу, мыйзам чыгаруу бийлиги. Биз эми азыр президенттик башкарууга өттүк. Бирок кандайдыр бир институттар өзүнүн аткарылышын жөн гана мындай кагаз түрүндө гана тургандай сезилет да. Эң жаман жери ошол ар бир институт, мисалы үчүн ошол парламентаризм деле болсун, парламент, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги дагы элдин эсебинен жашап, элдин жон терисин сыйрып келет. Бул мындай акылдуу адамга ызалуудай көрүнөт да. Жооп берейин, Руслан. Өзү мамлекет дегендин өзү ошол кантсада бул сен катуу айттың, элдин жон терисин сыйраган кайда функция аткарат. Себеби анын өзүнүн келип чыгышы мамлекеттин ушул элдин иштен жана сырттан коопсуздугун камсыз кылыш үчүн түзүлгөн бул аппарат. Ошон үчүн жана армиясы болот, полициясы болот, ички иштери, анан сот бийлиги, прокуратурасы болот. Ошо аралыгында бул күч, насилие, мамлекет деген. Бирок ошону менен бирге бара-бара албетте сен өзүң айткандан кийин мамлекеттин ар кандай типтери бар, ар кандай түрлөрү бар. Демократиялык мамлекет бар, же деспоттук мамлекет бар, авторитардык мамлекет бар, ар түрдүү да.
Чын айтканда албетте мына байыркы гректердин тилеги ошо демократия деген киргизип элдик бийлик болсун деген бул идеал. Хотя аларда деле толук болгон эмес, билесиң, ал кулдар, аялдар катышкан эмес, жалаң эркектер эле. Анан мындай эркин адамдар гана катышкан. Калганы бийликтен тагы сыртта болгон. Адам кечеле 19-жылдын акыры 20-жылдан бери гана элдин баары анча айларда катышып калбады, бул алдыңкы өлкөлөрдө. Бизде болсо, мен башына айтып кеткенде, Россиянын убагында, СССРдин убагында ал эч кандай демократия деген сөз болгон эмес. Ал партия эме десе, мамлекеттен деле ошол болгон, мамлекеттик партия башкарган. Анан биз мына 30 жыл деген бир чети убакытты баалаган кишиге бул деле көп. Жана мен айтып кеткен ошол биздин мусулман өкүлдөрү Малайзия Англиядан кутулганда кийин бир 5-10 жыл деле оңолуп кеткен. Сингапур гүлдөп кетти. Менимче биз менен тең эле 91-жыл башталганда булардын бизден бир аз мыдыраак башталды, бирок тез эле бутуна туруп кетти. Германия менен Япония экинчи дүйнө соғысында кыйрап талкаланган тура гүлдөн көтөрүлгөн мамлекет 5-6 жылда кайра отуруп кетти. Анын себеби биринчиден элдер абдан мээнеткеч, күнү түн иштеген эл. Анын убактын баркын билген эл. Бизге окшоп эле аш тойдо жүргөн эл эмес алар. 1 минут болсо дагы пайдалуу ишке умтулгандар. Анан канчадан мурдатан өзүнүн саясий тажрыйбасы, мамлекет бар болгондуктан алар тез көтөрүлүп кетти. Биз мына СНГ өлкөлөрү айрым биз сыяктуу социалисттик мамлекеттер, Румыния, Болгария дагы артта калып атпайбы? Башкалар салыштырганда. Мурда тажрыйбасы бар ГДР тияга кошулуп тез көтөрүлүп кетти. Анан Чехия менен Венгрия, Польша алар мурдатан эле базар экономикасы болуп келген, алардачы. Алар тез көтөрүлүп кетти. Биз биринчиден демократиялык салт болгондуктан, экинчиден рыноктук салт болгондуктан, деги эле айрыкча биз сыяктуу элдер күнү түн иштегенге көнбөгөндүктөн, эмгек этикасы бийик өнүккөндүктөн кыйналып жатабыз. Жыргап кеткен жерибиз жок. Албетте ал баарыбызды өкүнтөт. Айрыкча мына кийинки 1,5 жыл кошул ташыл болуп, пандемиянын келиши, анан экономикалык каатчылык, мына азыр эми баалардын абдан өсүп жатышы, анан ошонун алкаганда түгүл мына шайлоолор өткөн жылгы абдан ыйпылаш өткөн, акыры келип элди кайрадан толкунуу 3-чү ирет. Кайра толкуну болгон жерде ал өнүгүү болбойт да. Революция түпкүлүгүндө бул кыйратуучу. Ошон үчүн революция эмес, эволюция, өнүгүү жолун, тынчтык жолун деп мына социал-демократиялык идеология ошондон чыккан да, билесиң. Коммунисттер жана кыйратуу жолун тандап. Ошондой анан биздин өлкөбүздө ачык айтканда азыр өтө оор абалда. Бар тилегенибиз эми ушундан эртерээк чыксак деген эле болуп да туурабы. Ага дагы кошулду эми азыр канчалык бул аягы чечилет, мына чек ара маселеси биринчи жолу өтө чоң кан төгүп алып келди Баткенде 28 апрелден 1 майга чейин. Анан мына кумтөр маселеси чыкты, кыргыз катары баарыбыз эле аттан көрө өзүбүзгө тийип калса деген ойдобуз. Бирок ал юридик жактан так чечилип бүтө элек да. Белгисиздик болуп турат. Бул да ойлонтот баарыбызды. Бирок ошол эле мезгилде бул алтын, бул англисче айтканда кеш, тирүү акча экенин баарыбыз билебиз. Ал күнүгө казылып атат, күнүгө сатылып атат. Сатылып атат эми. Ошон үчүн кийинки мезгилде дагы сөзгө өтөт эми ушул ачык маалымат болуп атат деген. Чын да демократиялык мамлекет бул баары ачык айкын деген. Эл өзү көзөмөлдөш керек. Эл билип туруш керек. Дагы бир таң калыштуусу, бир убакта мамлекеттин кризиске капталуусуна катализатор катары иштеген кээ бир мамлекеттик ишмерлер бүгүнкү күндө кайрадан реформатор сыяктуу, жаңы бир жанагы кризис менеджер сыяктуу мамлекет башына келип атканы дагы бул түшүнүксүз суроолорду жаратат да. Индиянын бир жакшы сөзү бар. Индия элинин жакшы бир сөзү бар да. Бул дагы
философиялык мааниде бардык нерсенин аягы бул жаңы нерсенин башталышы деп. Жаратылыштын өзүнүн закон ченемдүү жүрүп турган бул өзгөртүүгө такыр болгон мыйзамдары бар. Алардын бири бардык нерсе аягына чыгат. Өлүп жок болот. Андан кийин гана жаңы нерсе пайда болушу мүмкүн деп. Мен өзүмдүн тоюмумда ойлойм да, сиздин оюңузду билгим келип атат. Бизде депутат деген сөз бул эл өкүлү да. Ооба. Туурабы? Эл арасынан чыккан элдин көйгөйүн бийликке, аткаруу бийлигине, сот бийлигине өз аркылуу ошол элдин кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды жасап, Өзү бийлик, мыйзам. өзү бийлик, Чыгарды бийлик, ооба. Анан ошонун аткарылышын коргоп, сурап билип турчу орган, депутат. Парламент, шайлоо. Мунун бардыгы кандайдыр бир деңгээлде менин туюмумда өзүнүн табигый аягына келип аткандай сезилет да. Себеби мына бүгүн биз азыр шайлоо алдында турабыз. Эгерде ошол эле партиялык же болбосо өзүн өзү көрсөтүү ыкмасы менен келаткан талапкерлердин деңгээлин деп коебузбу? Биз эми Кыргызстан кичинекей да, баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Карап турсаң, мамлекеттин келечеги абдан кооптуу көрүнөт да. Кандай дейсиз? Сиз эми билимдүү, маданияттуу адам катары катуу айта албайт болушуңуз керек. Рахмат, түз эле айтам, мен андан коруна турган эч нерсебиз жок. Руслан, сен жана Индия жөнүндө жакшы сөз баштап кеттиң. Аны келип жана биздин айрым бир алдым жутумдарга дагы тийиштирип кеттиң. Мен аны толук колдоймун. Мына ошол Индия эли дүйнөдөгү эң чоң демократия. Англичандардан алар бир нерсени алып калды, демократияны. 1,5 миллиардга жакын ел жалаң шайлоо жолу менен иштерин бүтүрөт. Бирок дүйнөдөгү эң жоош эл, алардын дини, буддизм эң толеранттуу, туурабы? Атыгыл уйга да тийбе, бир кумсуга да тийбе деген философия. Мына ошондой эл дагы Кыргыздын жооштон жоон чыгат дегендей, акыры ачуу келгенде, кесеси келгенде көтөрүлүп чыгып, өз эркиндикке жетишти, туурабы? Башында Ганди туруп. Гандинин абдан мыкты сөзү бар. Адамда улуу саатчатта эң башкы сапат бул туруктуулук деген. Мына бизде тилекке каршы Кыргызстанда дээрлик көпчүлүк, басымдуу көпчүлүк саясатчыларыбызда, мамлекеттик кызматчыларыбызда, өкмөт иштегендерде, атыгыл президент болгондордо ушул ыйман, бул өзү туруктуулук да, ыйманды сакта дейт. Туруктуулук сакта. Сөз айттым, аткар. Сенин зордогон жери жок. Сөзүн аткарбай, убадасын аткарбай, келгенде эмнеде гана убада бербейт. Кийин ошону карманбайт. Мына айтканыма депутаттарыбыз да ошондой. Оозуна келгенде айтат, эч ким сени зордогон жок да. Атыгы мына өкмөт түзүлүп атканда эмне деген гана убада берип атышат. Кийин ошонусу канчасы аткарылды деп элге такай отчет берип турушпайт. Бая айткан сөздөр мынчасы бүттү, мынчасы бүтө элек, анын себептери деп айтып да турушпайт. Анын негизгиси башкы себеп ал адамдын өзүңдүн абириң таза болсун. Өзүң ушу бийликке келгенде элге ачык айт да. Менин мынча акчам бар. Туугандарым мынча акчасы бар. Үй бүлөм мынча акчасы бар. Мына мен ошон үчүн силерге ачык айтып коем. Бүгүн кызматка келдим. Мен мына жыл сайын силерге эсеп берип турам. Кандай өзгөрүш болду? Тууган уруктарым бар. Жолотпойм деп атышат, туурабы? Каналардын киришеси канча өстү? Каяктан бол? Мына ушундай жеке үлгү көрсөтүү да жок болуп атпайбы? Ыйманды сактоо, принципти сактоо. Жок, тез эле көрүп жүрөбүз. Теңирден тескери болуп кетет, тез эле жанагы отчеттуулук да жок. Аны депутаттык келгенде мен бардыгына кылапат айтым келбейт. Айталып,
Алмаз Шаршенов сыяктуу ал өзү түзгөн парламент болчу ошол 2015 жыл. Аны ошонун баарын чимкириктеп, ага бир каршы кийин иштен алып, кызматтан кетирип, анан кол тийбесин албады ошон үчүн. Эми жаманбы жакшы эл шайлады. Парламентибизди жаман десек, анда элибиз шайлады да аны. Мына француздардын жакшы сөзү бар. Кандай эл болсо, анын парламенти ошону жарышат. Башчылары ошондой болот. Демек бул жерде жоопкерчилик ар бирибизде бар. Элдин өзүндө бар. Шайлап атканда ойлонбойсуңбу? Сен кимди шайлап атасың? Ал эртең сага эмне кылып берет? Же кичине берген бир күндүк кичине тыйыны же алты күнөттөн туура коюп берген ара же бир сой берген кою бир күндө. 5 жыл эмне болот? Демек жоопкерчилик эки тараптуу болуш керек. Элдин өзү, шайлоочулар, анан ыйманын жебей, ошол элге барган депутат мейли улгайганы болобу, мейли жаш болобу, ошо байланыштуу мен бир нерсени кескин ачык айтып келет. Мисалы мен шайлоого катышайын деген ниетим жок. Анда көрдүк, адам кээде топук кылыш керек, канет кылыш керек, башкалар да өсүш керек, туура, кийинкилер да өсүш керек. Бирок муундарды карама-каршы койбош керек. Аксакалдардын арасында татыктуулар бар. Жаштардын арасында татыктуулар бар. Махаткер, жана биз айттык, Малайзиянын премьер-министри 92 жашында баазыр кайра партиясына жеңишке жетти, туурабы? Индия, Кытайда атаан талап бар. Мамлекет башкарыш үчүн 55-60 нары өткөн адамдар, жетилген, мындай акылы, абдан толгон адамдар болуш керек. Ама депутат албетте жаштар болсун, 20-30 министрлер да болсун. Бирок мамлекет башкаруучулар. Ана Америка кийин экөө тең. Трамп да азыр Байден 79 чыкты. 79. Туурабы? Болбосо Европанын бир топ өлкөлөрүндө. Демек, биздеги майрымдар окшоп, биз карама-каршы койбостон аксакалдын алдап акыл күчүн ал дейт. Жаштар келип, алар негизги ишти жүргүзсүн. Аксакалдардын акылы менен жаштык жигер чогуу келсин дагы. Биз азыркы депутаттардагы мен көрүп атам, кээ бирлерден аксакалдар жүрөт. Шерим колу менен Кыргыздын сыймыктанчы аксакалдардын бири. Ага да кичине сөз айткандар болуп атат. Эми туура эмес. Дээрлик Кыргызстан тарыхы көз алдынан өткөн киши да. Көз алдында өткөн, ошол биздин азыр мамлекет түздөн түзгөн кишилердин башында болгондор. Туурабы? Туура. Андыгыныке мен сизди сөзүбүздү жыйынтыктоо иретинде бир суроо берейин да. Сиз азыр маданияттуу киши катары айтпай атат окшойсуз да. Мүмкүн айтпайсыз, билбейм, бирок мен берейин. Бир жолу Мухтар Шаханов деген казактын эл акыны бар, патриот киши абдан. Бирок биз билгендей ал киши азыр бийлигине анча жага бербей турган мезгили. Баштан эле ошондой болчу. Эми чындыкты айткан адам бардык жерде жага бербейт, ачык айтканда. Жакшы эмес, жакшы көрүшпөйт да. Ошол кишиден сурадым да. Мухтар ага, сизге казак эл баатыры деген наам беребиз дешкен турбайбы? Ошол эле Назарбаев досуңуз. Анан сиз албай коюп турсуз. Эмне себептен десем, эми казак эл баатыры деген төшүнө медаль тагынган абдан көп адамдар бар. Мен чынын айтайын, ошол адамдар медаль тагылмак турсун, атып салга татыктуу адамдар. Мен ошолордун катарына өзүмдү койгонго татыксыз деп эсептедим дейт да. Мен сизден жана сөзүбүздүн башында Абдыганыке, сиз билимдүү, тажрыйбалуу адам катары шайлоого катышасызбы десем, эми башкаларга жол берейин деп койдуңуз. Ачык айтсаңыз, азыркы депутаттыкка талапкерлердин тизмелерин, аты жөнүн көрүп туруп, сиз уялганыңыздан барбай атасызбы же чын эле жолбошотойт деп жатасызбы? Сурооңа ачык жооп берем. Мен академиядан президенттик өз каалоо менен кеткенде ушул көп ойлонуп, мен өзү саясатта жүргөн жылдарымды, биздин ал мезгилде 27 жыл болду эле биз мамлекеттүүлүккө. Ушул жолубуздун баарын кайра талдап, азаттыктын азаптуу жолу деген бир чоң китеп чыгаргам.
бүт тарыхыбызда ошондо биздин президенттер, төралар, өкмөт башчылары көрүн саясат бар. Мен ошондо өзүмдүн саясат менен кайсы деңгээлде коштошуу, жыйынтык чыгаруу иретинде болгон. Мен мындай илим жагынан иштейин деген чечимге келгем. Анан башкалардын ойлору бар экен, кудурети, потенциалы болсо эмне үчүн палана болбосун. Мен ошондон кийин мен жанагындай аксакалдар айтылган эрен төрөн сөздөргө кошулбайм. Ал канчада маданиятсыздык. Качан да болсо жаштар улууларды урматтап, улуулар биз жаштарды эри шаркап коюш керек. Биз чогулуш, бөлмөш керек. Анан ошол мааниде ушунчалык мен катуу такып сурап калдым, айтып кетейин. Мен өзүм саясаттан андай актив саясаттан кайтканмын. Бирок оюмду качанда болсо айтып турам, окумуштуу катары, саясатчы катары, мурда мамлекет ишмери катары анан багыганда болот. Мен уулум былтырдан бери ушул аралашып жүрөт. Былтыр да шайлоого катышкан, жашы да добуш алышкан, быйыл дагы катышып атат. Мен кеп кеңешим берем, бирок өзүм саясатка аралашпайм. Ачык айткан ойлоруңузга негизи биздин мамлекет катары түзүлүшүбүзгө өзүңүздүн көз караштарыңызды, ойлоруңузду билдиргениңизге мен чоң сый-урмат менен рахмат айтам. Өзүңө да рахмат. Ийгилик каалайм болот. Кудай буйруса дагы сөзүбүздү улантабыз, дагы кеп кеңешиңизди угабыз деген үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Сизге рахмат. Жакшы.